Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Мына туугандар, бул Беш Кашканын 3-чү баласы экен. Абакандан келген ат экен. Россия. Бунун мына стойкаларын көргүлө туугандар. Ушунузу гана бир аз жоошураак экен. Баштарын өйдө алып жүрөт экен. 3 бутак. Тайлар туугандар азоо болгонго тазалашпаптыр, тазаланбаптыр, эми адам жолотпойт экен жанына. Жал куйругун дагы кеспеген. 4 буту таза экен. Жанар. Улунду толук көрсөтөм. Бой 1.38 экен туугандар ушунун. Көкүрөк жактарына көрсөңөр болот. Энези чүйдөгү конь заводдон келген экен. Атасы Россия. Бакубат болуп билинип турат сөзү деле. Мүчөлөрүнүн, мүчөзү стойкалары жакшы экен ушунун. Азыр ушун жетелегенге аракет кылайлычы. Мына туугандар ар бирин дагы жалгызтат видео кылдык. Мындай жетелеп дагы кичине колго да көнүп калды, азыр бир аз жошуп. Азыр колго да бул кара азыр жерден дагы кайра өзүнчө көрсөтөбүз. Бааларын уктуңар туугандар. 105 миңден кем бар экен. Жаккан сурайсыңар. Адрес Аксы району. Жаңы жол бул жер. Жаңы жол деген жеринде номерлер калтырабыз. Şu адрестерге келип дагы көрсөңөр болот тайларды жанынан дагы. Мына жерде дагы бир аз жошураак экен. Шуну да кармап да көрсөтүп коелу. Жүрүштөрүн көргүлө. Ошондо жетелеп койсун ар жака. Мына бул жакта дагы бир каранын бирөө. Туугандар, мына тайларды бошунча көрсөтүп бердик. Бээлердин ата тегин дагы айттык. Айгырлар кандай айгыр, кайсыл жактан келген, бээлер дагы. Бээлер деле ушул жакта экен туугандар, талаада дейт. Келип кааласаңар энелерин да көрөм дегендер да көрсөңөр болот. Буттары. Мына булар да байланып турат, байланып турган жеринен да бир-бир көрсөтүп коеюн. Тайлар. Бул Россиянын баласы. Көк кара 3 карачайский породада аттын баласы. 2 жерде бир көк. Бул Абакандан келген аттын баласы. Жакканын сурайсыңар туугандар. Жал куйруктарына кезилбептир тайлар. Азоо болгонго мына эч бирин тазалаганга жолотпойт экен, тазалатпайт. Баалары 105 миңден, ушул бир жерде тай 80 миң экен. Ушу тетиги жакта жүргөн кенже тай эң кичинеси. Баалары кем бар туугандар, Кыргызстандын ичи жеткизип ал жактары сүйлөшөбүз. Машинелерин жүктөп бергендери мүмкүнчүлүгү бар экен туугандар. Кулундар жаккан болсо сурай бересиңер.